Экономика жана коммерция министринин орун басары абдан жакшы киши. Ал жерде ушул тийиштүү комитетте менин жакшы аткаруу бийлигине министрдин жакшы сунушум бар эле. Жанагы Кыргызстанда ишкерлерге жакшынакай шарт түзүп берүү боюнча, пром зоналарды ачып берүү боюнча. Союздун кезинде ушундай эле да, ар бир шаарларга, райондорго, областтарга өнөр жай, завод, фабрика курабы же жеке ишкерлик кылабы, ушул жерлерди трансформация кылып промзонага. Мен деле ошол сунушту берейин дегем. Ошол республикалык маанидеги шаарларга Бишкек, Ошко 500 гектардан, областтык маанидеги шаарларга 200 гектардан, райондук маанидеги шаарларга 100 гектардан, жана ушул айыл өкмөттөргө, айыл аймактарга 50 гектардан жер ажыратып, жалпысынан ушул жерди трансформациялап, анан суусун жеткирип, свет жолун жеткирип, ушул ишкерлерге ушул жерлерди бөлүп берсек, ушул 1-2 айдын ичинде ошол бардык ишкерлер барып жайгашмак да. Себеби азыр өзүңөр жакшы билесиңер, ишкерди кылайын десе жер жок.